Залог койбойт. Первоначальный төлөбөйт. Банктын историясы каралбайт. Үстүнө пайыз кошулбайт. Жок, кошулбайт. Болгону күндө 1400 сом төлөйт. Келет бир күндө алып кетет. Ооба. Эртең ДТПга түшүп калса эмне болот, же машинаны төлөй алабы, төлөй албай калабы, же бирөөнү чип кетет деп коркот. Бирок ал жактан эч коркунуч жок. 100 сом төлөп коет, Кудай сактасын, кырсык болуп калса, страховой компания төлөп коет. Капталга. Ичинен деле кнопка менен ачылат. Талаш жарнамадан деп келе турган болсоңуздар, Еваполик белекке кетти. Жалпы канча машина киргизип койдуңуз таксиге? Жалпы 500 машина болуп калды. 500 машина. Болгон ушул такси кылган досторуңуздарга, группаларыңыздарга жөнөтүңүздөр. Ушул машинага түшкөндөн кийин таксиде кардарлар башка машинага түшкүзү келбей калат окшойт менин оюмча. 1000 сомго фит алып такси кылып жүргөн байкелер, сиздер үчүн сонун вариант. Мына ушул өзүңүздөр көргөн 2021 жылкы электромобилди 1400 сом төлөп таксиге айдайсыз. 3 жылдан кийин бул электромобиль сиздики болот. Видеону айына чейин көрүп туруңуздар. Эң жакшы жаңылык менен сиздерге маалыматтарды алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ажыке кандайсыз? Жакшы. Баары жакшы. Бишкекке дагы бир сонун жаңылык киргизиптирсиз го. Ооба, киргизип туруш керек да, жаңы жаңылык. Мындай машиналарды биринчи жолу көрдүм да. Мындай машина Кыргызстанда жок. Мен көрүп аябай таң калдым. Ичинин кенени. Жылы 2021. Жылы 2021 болгондо да 6-ай, 5-ай да. Запас ход 410 километр. 410 километр. Бирок бул 2021 болгондуктан запас хода бир 300дөн өйдө да. 300дөн өйдө. 300дөн өйдө. 1400 сом төлөйт күнүнө. Ооба. Электромобиль таксиде айдай берет. Ооба, күнүгө 1400 төлөп, эч кыйналбай төлөп, анан 3 жылдан кийин бул машинанын ээси болот да. Ээси болот. Ооба. Биз баягы мурунку видеолордо 2300дөн деп чыгарбадык беле? Ооба. Эми ошондо комментарийде аябай жаздыңар эле да, 2300дү кантип төлөйт депчи. Эми буга эмне деп жазар экенсиздер да? Же дагы деле жаза бересиздерби билбейм. Элге өзү мындай бекер берсең деле жазат окшойт деп атам да. Эми колдон келген биз аракет кылып атабыз. 2300 аны деле элдер алып атат. Ал деле жакшы шарт электромобили. Күнүнө эч расход жок. А бул 1400 деген бул андан да жакшы шарт да. Караңыздар, туугандар, 1400 сомго, мисалы, таксилер фитке 1000 сом берип атат, арендасы. Аренда 1000 сом, күнүгө 1000 сом бензин куят. Кеминде 1000 сом бензин куят. Кеминде 1000 сом бензин куят. И ал таксиде приоритет ылдый. Ооба, ал экономдо иштейт. А бул болсо комфорт плюс комфортто иштейт. Комфорт плюс комфортто. Бензин куйбайт, канча токко кетирет бир күндө? Токко эгерде үйдөн зарядтаса 1 айда 1,5 сом корот. 1 айда 1,5 сом. Күнүнө 150 сом. Күнүгө 150 сом. Жок, күнүгө 150 эмес, адан да арс болуп калып атат да. Күнүнө 50 сом экен, Ооба. Күнүнө 50 сом. Эгерде быстрый жанагындай көчөдөн зарядтаса, бир күнүнө 200 сом, 250 сом коротот. Мындай шанс, мындай вариант менимче жок болуш керек да. Кандай дедиңиз? Азыр жок мындай вариант. Мындай машина ичин кененин көрдүсүз. Мен вообще таң калдым. Чын эле мындай кенен машина көргөн эмесмин. Кой внедорожник болсун, кой жеңил машина болсун. Документи кантип болот? Азыр ушул жерге келип эле маселе жаралып калып атат. Эми азыр документин өтө жеңил кылдык. Келет биринчи, ал таксиде биринчи жолу иштеп атса деле ала беребиз. Иштеп көрбөгөн болсо деле. Эгер таксиде иштеп жүргөн болсо, эгерде Яндексте иштеген болсо буга чейин, баалы ылдый болсо, анда келип биз түшүндүрүп беребиз да, балыңызды көтөрүңүз, келиңиз депчи. Андан кийин себеби дегенде бул комфорт плюс да. Комфорт плюс комфорт го. Анын баалы өйдө болуш керек. Андан кийин биз ага түндүктөн эле керектүү документин чыгарабыз. Өзүбүз берден распечатка кылабыз. Бүттү, ошо менен бүтөт документтер. Бир күндө алып кетеби кыскасы? Несудимости эгерде 1090 сом төлөсө, анда 3 саатта чыгат. Эгер 100 сом төлөсө, анда 1 күнө чыгат. Анда эртеси күнү алып кетет да ошондо. А эгер ба судимостьтер жоктор келет, 1 күндө алып кетет. Ооба. Первоначальный жок. Первоначальный взнос берилбейт. Ортодо банктын эч тиешеси жок. Банкка барып договор түзмөй жок. Болгон эле кардар менен биздин экөөбүздүн ортобузда эле договор түзүлөт да. Биз бааны бычып койгонбуз, ошо бычыган бааны биз үстүнө эч нерсе кошуп төлөтпөйбүз да. Болгон ошо төлөй турган сумманы төлөп берет 3 жылдын ичинде. Каникуллар барбы? Эгерде ооруп калса ал күнүн төлөбөйт. Эгерде мен башка жакка кетип калдым десе, аркасынан колобойбуз, карызың бер деп. Эгерде ДТПга түшүп калса, страховка төлөп берет. ДТПга түшүп калып, эгерде анын күнөөсү жок болсо, биз аны сен төлөт деп кыйнамай жок да, анын аркасынан.
мындай эң Кийин ыңгайлуу. баягы 1 жыл 2 жылдан кийин төлөй албай калса машинаны таштап кете берет. Машинаны таштап кете берет. Ал жагынан эч Башка маселе жок. бирөө алып улантып берет. Башка бирөөгө биз ошого төлөгөн акчасын минус кылып туруп анан беребиз да. Же өзүнүн досун тууганын алып келип улантырып кетсе болот. Уландырып кете берет. Сонун шанс туугандар, мындай шансты кой бербеңиздер. Мен баягы инстаграмдардан кээде чыгып калып атпайбы, мисалы рассрочкага 1,5 миң сом дегендерчи. Ошолор менен деле байланышып көрсөк, аларга первоначальный төлөйт экен, туурабы? Же первоначальный төлөйт, же банктын историясын карайт, же болбосо банк аркылуу да. Анан залог коет. Ооба, залогко эми машинаны өзүн коет да. Бизде залог биздин өзүбүздүн фирманын атында да машина. Залог койбойт. Первоначальный төлөбөйт. Төлөбөйт. Банктын историясы каралбайт. Каралбайт. Үстүнө пайыз кошулбайт. Жок, кошулбайт. Болгону күндө 1400 сом төлөйт. Ооба. Ишин кылат. Мисалы таксиде канча сом тапса болот ушу 1400 сом? Азыркы учурда биз жайында тартып атабыз. Бул сезон. Эң кеминде дегенде 4000ден өйдө табат такси. Силерге төлөгөндөн тышкары. Жок, төлөгөндөн тышкары жалпы. Жалпы. Ошондо таза канча калат? Бул эң азы деген да, Эң эң азы. Андан көп чыгат, 5000, 6000 тапкандар бар. Ошодон 1400 төлөйт, калган өзүнө калат. Өзүнө калат. Ооба. Страховой 100 сом страховкага төлөйт. 100 сом страховка төлөп коет болду. Ооба. Сонда Бизде экен. мисалы машина алып атканда ата-энелер баласын ойлойт да, мисалы балдар алат, бул байкуш балам эртең ДТПга түшүп калса эмне болот, же машинаны төлөй алабы, төлөй албай калабы, же бирөөнү чип кетет деп коркот. Бирок ал жактан эч коркунуч жок. 100 сом төлөп коет, Кудай сактасын, кырсык болуп калса, страховой компания төлөп кое берет. Ооба, төлөп берет. Такси кылган байкелер, кулагыңыздарга күмүш сырга, болгон ушул такси кылган досторуңуздарга, группаларыңыздарга жөнөтүңүздөр ушул арзан машинаны албай калдым деп кийин өкүнүп калбасын, арманда калбасын, же дагы алып келе бересизби? Кудай буюрса, мындан биз 100дү мындай сүйлөшүп атабыз да. 100 келет. Андан кийин эгерде кардарлар дагы сураштырса, албетте дагы талап болсо дагы алып келип беребиз. Дагы алып келебиз. Кыргызстанга сонун салымдарды кошуп атасыздар, Алла ыраазы болсун. Өзгөчө баягы банк бербей койгон адамдар көп да, туурабы, машинаны. Ошолор кыйналат экен да, эмне иш кыларын билбейт. Андан тышкары деле банктан албайм деген кишилер көп да. Биздечи мисалы шарият жагын карап, кой мен пайыз албайм деген адамдар бар да. Ошолорго да бул ыңгайлуу болуп атат да. Ыңгайлуу. Анан баягы тыйынын экинчи жак бетин карап, 3 жылга көбөйтүп алып айтып берет экенсиздер комментарийде. Бул эми таксиге берилип атат, туурабы? Баягы арендага таксиге берген машиналарга салыштырып карасаңыздар, аябай ыңгайлуу да. А жатып алып калькулятор база берсе, анда башкача көрүнөр. Бирок таксиден башка бербейсиздер да, туурабы? Биз бир гана таксиге беребиз. Мисалы, bizde жана газовый корейский машиналар 1,5 миң сом эң ылдыйкы ба. Өйдөңкүсү 2 миң сомго чейин барат да. Аренда. Күнүгө. Арендасы эле бул. Андан тышкары 1000 сом, эң кемин дегенде 1000 сомго газ куят. Мына өйдөсү 1500гэ чейин куят да. Эконом такси машиналар, мисалы Fit, алар болсо күнүгө 1000 сом, 800 сомдуктар деле бар. Бирок 1000 сом, кеминде дегенде 1000 сомго бензин куят. Ошого эле 2000 сом, 2300 сом, 3000 сом чыгып кетип атат да. Бул деген эконом класста иштейт. Экономдо кондиционер жок, ичинде кыйналат. Мындай күн ысыкта бул ичинде кондиционер бар. Таксиге түшүп калган кардарлар. Машинанын атын сурап калбаса болду деп атам да, баягы кенен машиналарбы депчи. Бул компания BYD D1 деген машина. BYD D1. Сонун экен. Бунун багажында карасак кенен ичи. Багажында карап көрсөк болот. Көрөйүкчү. Келиңиз. Бул жактан ачылат. Охо, бияка. Эмне гана батып кетпейт го, а? Ичи кенен. Ичи кенен, чын эле туугандар, сонун машина экен. Эшик жабылганын, ачылганын карап көрүңүз. Мына эле тартып кой, бул баягы стептердин окшош турбайбы, капталга. Панелдердин вообще кооздугун. Сонун экен. Кардарга келет да, ичинде айдоочу кнопканы басып коет, өзү ачылып калат. Баягы кардар мүнтө ачып баруу болбойт. Кардар ачыштын деле убарасы жок да. Бул жактары сынбайт. Ичи кенен. 2021. 2021. Сонун машиналар. Сонун. Кудай буйрса, андан тышкары деле биз жана BYD E2-лерди берип атабыз. Адан дагы бизде бар. Жана 2300 сомдуктар. Күнүгө 2300 сом төлөп. Кааласа мен жапжаң алам дегендер ала берсин. Кааласа ичинде мындай эч ким отурбаган, клемкасы менен дегендер болсо аны ала берет. Буу алам десе, буун ала берет. Эч маселе. Запчасти эмне болот, запчасти? Запчастар эч маселе жок. Анын баарын алып келебиз, Кудай буйрса. Алып келесиңер. И подборду деле карап көрөбүз. Балким бизден подбор чыгып калат. Баса. Баягы менин бонусум эмне болот могу? Ева бөлүктөр менен ал ичинде сөзсүз. Мага мындай дуа кылып койсоңуздар, алып аткандар.
Мен айтып отур ажекем көндүргөм да эми Эвополикти кош берип коюңуз депчи. Талаа жарнамадан деп келе турган болсоңуздар, Эвополик ичинде белекке кетти. берилет. Мынакей Эвополик деле билинбей канча 2,5 миң сомбу, 3 миң сомбу? Бул борт менен кылып Борт берип менен. атабыз, жакшы. Сонун туугандар, дагы ким толук маалыматтарды алам дей турган болсоңуздар, экранда номерге чаласыздар. Бирок мага чалбаңыздар, макулбу? Мага электромобиль деп чалгандар көп болуп атат да. Ошол экранда номерге чаласыздар. Ошол жактан толук маалыматтарды аласыздар. Дагы эмне болду? Жыйынтыктайбызбы? Башка суроо жооп калган жокпу? Ооба, жыйынтасак болот. Ишиңиздерге ийгилик. Жалпы канча машина киргизип койдуңуз таксиге? Жалпы 500 машина болуп калды. 500 машина, э? Ооба. Өмүрүңүзгө береке берсин. Рахмат. 500 адамдын алкышын алып атасыз. Ооба, алып атабыз. Рахмат. Өмүрүңүзгө береке. Дагы көп салымдарды кошо бериңиздер, э? Кудай буйрса.